Өлкө жарандары 4 октябрда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлашат. Жогорку кеңеште орун алуу үчүн 16 партиянын талапкери ат салышат. Мен бул видеодо Замандаш партиясы тууралуу айтып берем. Аталган партияны 2007-жылы маркум Мухтарбек Өмүракунов түптөгөн. Замандашка кыргыз диаспораларынын Казакстан менен Орусиядагы өкүлдөрү кирди. Өмүракуновдун партиясы 2010-жылдагы парламенттик шайлоого катышып, парламентке өтпөй калган. Бир жылдан кийин Өмүракунов Кубада туристтик кеме менен баратып, 3 метрге жеткен океан толкунунун астында калып, каза тапкан. Партиянын учурдагы лидери Жеңиш Молдохматов. Ал Замандашты 2018-жылдан бери жетектеп келет. Буга чейин Молдохматов коомдук саясий кыймылдардын төрагасы, ошондой эле эл аралык долбоорлордун координатору болуп эмгектенген. Замандаш өз программасында Кыргызстан башка өлкөлөрдөн экономикалык, азык-түлүк жана саясий жактан көз карандысыз болуш үчүн эмгектенүүнү уадалайт. Мындан тышкары Замандаш жашыл экономика Кыргызстандын өнүгүшүнүн башкы фактору деп билдирди. Программанын авторлору таза азык-түлүктөрдү өндүрүүнү өнүктүрүүнү, энергиянын жаңыланма булактарынын курулушуна инвестиция салууну, электр энергиясы менен иштеген транспортты өнүктүрүүнү жана таштандыларды кайра иштетип чыгарууну сунуштады. Ошондой эле партия жалпыга маалымдоо каражаттары менен соттордун көз карандысыздыгын камсыздап, салыктарды төмөндөтүүнү убада кылды. Партиянын талапкерлеринин арасында учурдагы депутаттардын бир нечеси бар. Мисалы, Умбиталы Кыдыралиев, Улукбек Ормонов, Айсулуу Мамашева, Алмазбек Ахматов жана башкалар. Булардан тышкары талапкерлердин катарында жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын учурдагы башчысы Мелис Турганбаев да бар. Ал буга чейин ички иштер министри да болуп иштеген. 2016-жылы клуб Турганбаевдин Болгариядагы бизнесин тапкан. Ал Болгариядагы компаниясын ички иштер министринин биринчи орун басары болуп турганда каттаган. Турганбаев клубка курган маегинде Болгарияда бизнеси жок экенин билдирген. Мындан тышкары Турганбаевдин аты жол кыймылынын эрежесин бузуп, артынан милицияны кубалаткан бишкектик Назик Чодроновага байланыштуу чууда да айтылган. Чодронова колго түшкөндөн кийин милиционерлерди Мелис Байкеге чалам деп коркуткан. Ал учурда Турганбаев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы болгон. Бул окуядан кийин ал Чодронова менен тааныштыгы жоктугун айтып чыккан.